Apple компаниясы тарыхында эң арзан MacBook'ты чыгарды. Анын аталышы Neo. Ноутбук алюминий корпус менен жана өзгөчө 4 түрдүү түстө чыгарылган. Экрандын өлчөмү 13 дюйм, IPS матрицасы бар. Экрандын жыштыгы 60 Гц. Жарыктыгы 500 нитке чейин жетет. Ошондуктан сүрөттөр так көрүнөт. Бирок турутон функциясы жок. Ноутбукта 2 микрофон жана видео чалуулар үчүн 1080p камера бар. Баскычтарында жарыктык жок, бирок манжа изи менен ачылуучу Touch ID функциясын кошумча төлөм менен алсаңыз болот. Трекпады чоң жана манжа менен башкарууга ыңгайлуу. Процессорго келсек, башка MacBook'тардан өзгөчөлөнүп, iPhone 16 Pro'догу Apple A18 Pro чиби менен иштейт жана күнүмдүк иштерди бат аткарат. Оперативдик эс тутуму 8 ГБ жана бул MacBook'та MagSafe же Thunderbolt деген порттор жок. Анын ордуна кадимки эле USB 3 жана USB 2 порттору, ошондой эле наушник туташтыруу үчүн mini jack бар. Ал эми үн чыгаруучу эки динамик ноутбуктун эки каптал жагына жайгашкан. Батареясы 36 Вт саат болуп, видео көргөндө болжол менен 16 саатка чейин иштей алат. Комплектинде 20 ваттык кубаттагыч берилет. MacBook эки вариантта сатылат. 256 ГБ SSD жана Touch ID жок версиясы, ошондой эле 512 ГБ SSD жана Touch ID бар версиясы. Сизге бул MacBook жактыбы? Өз оюңузду комментарийге жазып кетиңиз. А бизде болсо сатыкка чыкты. Баасы описанияда.